Акыркы учурларда пинг-понг аталышы менен белгилүү болгон стол тенниси кызыктуу спорт түрлөрүнө кирет. Олимпиада оюндарынын катарына кирген бул спорт менен машыккан спортчулар Кыргызстанда да арбын кездешет. 28 апрель күнү Бишкек шаарында стол тенниси боюнча ардагерлер арасында эл аралык турнир болуп өттү. Мелдеш 9 май жеңиш күнүнө карата ар жыл сайын өткөрүлүп келет. 70ке жакын теннисчи катышкан бул турнирге Кыргызстандан сырткары коңшу Казакстан жана Өзбекстандан да спортчулар келген. Салтка айланып калган бул мелдеш стол тенниси ассоциациясы тарабынан уюштурулган. Бул спорт түрү менен машыгуу эч кандай деле оордук жаратпайт дейт спорт чеберине талапкер Рысбек Дыйканбаев. Стол тенниси биринчиден жеткиликтүү спорт болуп эсептелет. Экинчиден коопсуз спорт түрлөрүнүн катарын толуктайт. Анткени теннистен жаракат алгандар дээрлик жок койсе. Ошондуктан стол тенниси менен ар кандай жаш курактагы адамдар машыга алат. Анын үстүнө теннис куралдары да абдан жеңил жана ыңгайлуу. Андыктан менден кичүү жана улуу бардык адамдарды спорт менен машыгып, ушундай турнирлерге катышууга чакырам. Мен өзүм стол тенниси менен 50 жылдан бери машыгып келем. Бул аралыкта Кыргызстандын бир нече ирет чемпиону болдум жана ар кандай мелдештерде жеңишке жеттим. Уже 50 лет на столе тенниса. Мелдештин катышуучулары 4 жаш курак категориясында бөлүнүп жеңиш үчүн ат салышты. Биринчи топ 40-тан 49 жашка чейин, экинчиси 50-59, үчүнчү топ 60 жаштан 65ке чейин болсо, акыркысы 65 жаштан жогорку ардагерлер үчүн уюштурулган. Мелдештин эң улуу катышуучусу 80 жашта, ал эми эң кичүүсү 42 жашта болгон. Учурда стол тенниси Кыргызстанда да чоң мааниге ээ болуп, спортчулар ар кандай эл аралык мелдештерде өлкөнүн намысын коргоп келе жатат деп билдирди мурдагы башкы машыктыруучу Петр Шершунев. Сейчас вот только начинает расти молодежь. Сейчас наши девочки, мальчики. Учурда биздин жаш стол теннисчилерибиз дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештерди, көптөгөн ийгиликтерди жаратууда. Айтсак Орто Азия боюнча Кытайды эске албаганда кыргызстандыктар байгелүү орундарды багындырып жатат. Негизинен алганда стол теннисинин өлкөбүздөгү абалы жакшы. Мен өзүм 7 жашымдан баштап теннис ойной баштагам. Ал эми профессионалдык деңгээлде машыга баштаганыма 20 жылдан ашты. Мен стол тенниси боюнча жараткан ийгиликтериме өлкөнүн мыкты машыктыруучусу болгон Беделбек Кудайбергенов чоң түрткү болгон. С нашим лучшим тренером страны Кудайбергеновым Беделем Садыковичем. Мелдешке стол тенниси эле эмес, башка спорт түрлөрү менен да машыккан чеберлер катышты. Ошондой эле турнирге катышкан ардагерлердин арасынан теннис сүйүүчүлөрү басымдуулук кылган. Алардын бири Самидин Белеков стол тенниси боюнча өткөрүлгөн бардык турнирлерге катышып келет. 2 ирет эл аралык турнирдин жеңүүчүсү жана бир катар сыйлыктардын ээси болгон спортчу стол тенниси тууралуу ой бөлүштү. Теннис менен профессионалдуу эмес, спорт эмес, мен борецмин. Мастер спорта болсом по дзюдо. И ошол эле убакта биз теннис ойночубуз. Тренировкадан кийин эс алыш үчүн. 46 жыл болду быйыл. 73 жылдан бери. Ошого чейин мен эл аралык турнирде 2 жолтой чемпион болдум. 2 жолтой ценный приз плазменный телевизор уттум. Андан кийин 2-нчи орунду алдым. Тоже бытовой техника. Көп анан башка грамоталарды алып жүрөм, любительский эмелерде оюндарда. Мелдештин жеңүүчүлөрү ардак грамота жана ошондой эле ар кандай кызыктыруучу баалуу белектер менен сыйланган. Катышуучулардын ичинен мырзалар арасында Бактыбек Имашев, Закиржан Ташмухамедов, Беделбек Кудайбергенов жана Анатолий Демин тиешелүү категориялар боюнча чемпион болсо, айымдар арасында биринчи орунду Елена Стержинская багындырган. Ардагерлер арасында өткөрүлгөн стол тенниси боюнча турнир өз максатына жетип, мындан ары да өнүгө берет деген ишеничтебиз. Элнура Мамбетова, Алмаз Турусбаев, КТРК Спорт, Спортсереп.